Айтсаңыздар, урматтуу Айыл чарба министрлигинин өкүлдөрү, ушул проект боюнча ушул мыйзамга жараша 100 миллион бюджеттен бөлүнөт деген чынбы? Жок, бул мыйзам боюнча эмес, мурунку мыйзамды силер колдоп бердиңер. Ошол мыйзам боюнча. Дотация. Үрөндөр боюнча, э? Анда мага мындай суроого жооп берсеңиздер, кайсы фирмалар ошол дотация укуктуу болот, анан тандоо критерийи кандай болот? Абдан чоң коррупция деп мына кайсы сфераны албасак учурап атабыз да, ошол боюнча айтып берсеңиз четко и конкретно. Жакында ушул мыйзамды колдоп бердиңиздер, ошол аттестациянын негизинде болот. Биз ошол аттестация өткөзүп, ошол кайсы чарба мындай жакшы үрөндү кое алат, ошолорду карайбыз. Критерийлерди иштеп таптык. Азыр ошол механизмдер иштейбиз да, ошол механизм негизинде бөлүнөт. Эми биз региондорду кыдырганда мындай абдан таанышың жок болсо кире албайт экенсиң, тендер болобу, мындай аукцион болобу, ошол сөзсүз мындай коррупция маселесин көтөрүшөт да. Айтсаңыздар, конкретно кандай критерийлер коюлган ушу фирмалар үчүн, фермерлер үчүн, ушу үрөнчүлөрүбүз үчүн кандай конкретный четкий критерийлер бар да? Антикоррупционный кайсы механизм менен иштеттиңиз ошолорду? Мен кошумчалап коеюн, бул жерде фирмалар абдан көп да, туурабы, кечиресиздер, э? Жалпы 109 үрөн чарбасы бар. Анын ичинен ушу дан өндүргөн үрөн чарбалардын саны 77. Ошол жерден ал жерде ар бир критерийде өзгөчө ошо үрөн чарбанын материалдык техникасы барбы? Анын эмнеси бар болуш керек? Материалдык техникасы. Анын ичинде эмне? Ал жерде айдоочу тракторлар, үрөн тазалоочу техникасы, үрөн тазалоочу техникалар, анан жана башка үрөн себүүчү кампасы, ошо немеге талапка жооп береби? Анан эң биринчи ошо өндүргөн үрөндүн көлөмү менен ошо анын сапаты, анан сыртка канча объемда саткан, ошол жагы да өзгөчө көңүл бөлүнөт. Анда сиздин сөзүңүзгө жараша жаңы ачылган фирма, жаңы түзүлгөн, мисалы деген жаңы организациялар мындай тиешеси жок болуп калат турбайбы анда да? Жок, андай болбойт. А кандайча? Үрөнүн техникасы бар, чакан фирмалар кире албай калат турбайбы? Чоң эле байыраак адамдар алып калабы ошол дотацияны? Бизде атайын 3 жылда бирде аттестация болот, ошол статусу бар. Ошо өкмөттүн токтомунун тизмесине кирген үрөн чарбалардын, ушу буудай өндүргөн үрөн чарбалардын ичинен өкмөттүн токтомун ким берет, ким тактайт, ага сунуштарды ким берет? Айыл чарба министрлигиби? Министрликтин алдында атайын комиссия иштеп чыгып, жеринен ар бир үрөн чарбанын анализин жүргүзүп, мониторинг бардыгын текшерип чыгат. Ошондон кийин жок, сиз так жооп берсеңиздер, азыр тетиги региондордо айыл чарбада ушул үрөнчүлөрүбүз карап турат да. Четкий кандай критерий, техника болуш керек, дагы кандай? Мен жана айткандай, үрөндүн өндүргөн үрөндүн көлөмү, анын сапаты, анын сыртка сатылышы, анан ошо буудай өндүргөн үрөндү ошо ар бир үрөн чарба сорт жаңыртып, алмаштырды, ошол жагында эске алынат. Себеби ар бир үрөн чарба, ар бир айыл чарба өсүмдүгү боюнча сортун жаңыртып, алмаштырып туруш керек да. Ошондо болжолдуу кайсы суммага мындай укугубуз бар деп чакан фирма, орточо фирма, чоң фирмаларга кандай бөлөсүздөр? Кандай суммага мен барып туруп ошо мындай заявка берсем болот деген бир немеси бар, критерийлери? Ал жерде мына биз азыр 500 миңби, 1 миллионбу? Жалпы бүгүнкү күндө азыр үрөндөрдүн көлөмү такталып, аны өндүргөн эле эмес, аны сапаттын кондицияга жеткирүү иштери жүрүп жатат. Ошо комиссия ар бир үрөндүн чарбанын жеринен, ошо сактоочу жайынан үрөндүн сапатын текшерип чыгат да. Урматтуу министрдин орун басарлары, ошо отурасыздар го, сиз мага так жооп бериңизчи. Четкий критерийлерди айтпай жатасыз. Примерно техника болуш керек. На какую сумму претендовать ете алат десем, жооп бере албай атасыздар да. Бул азыр Эльвира Жыралбекова. Кандайча мыйзамды алып келгенден кийин, анан 1 жылдан кийин комиссияңар текшерип бүткөндөн кийин 1 жылдан кийин мыйзам ишине ашабы анда? Так жооп бербейсиздерби? На сколько миллионов может претендовать фермер, именно вот этот семен Эльвира Жыралбековна, мен азыр жооп берип коеюн, сизге дагы кат түсүндө да беребиз.
негизи бул жерде жанагы азыр начальник управление айтып кетпеди, критерийлерди айтты. Ошол менен бирге ошол чарбада канча үрөн бар, ошого жараша болот. Ошонун жанагы сортторду алмаштыруу боюнча иштеген чарбалар. А жанагы жаңы чарбаны айтып аткан бул аттестация өткөндөн кийин 3 жылда бирден өтөт. Ошол эгерде чарба аттестациядан өтүп списокто болсо алдыга чыкканга имеет право. 10 секунд кошуп коюңуздар. Чоң сураныч. Бизде жанагы транспарентность деген жакшы сөз бар да, ошого көңгүлөчү. Ачык расмий сайтыңарга критерийлерди илип коюңуздарчы, сураныч. Сайтка биз азыр жакында эле өттү. Муну сайтка илебиз. Ал жанагы механизмди иштеп чыктык, ошондо сайтка илебиз. Элдин ишенимин жогорулатыш үчүн ачык айкын болуш керек деген сураныч. Ачык айкын кылабыз. Рахмат.